Assalamu алейкум, урматтуу калайык журт. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүнү баштардын алдында сиздерден анча-мынча өтүнүчүм бар эле, ошону айта кетейин. Албетте мен бул көрсөтүүлөрдү тартып, Манасты кара сөз менен айтып, анан атайын Шайырбек Абдурахман деп YouTube канал ачып, ал жакка жайгаштырып жатам. Андан сырткары Facebook баракчама дагы баягы биринчи эң башынан Манастын төрөлүшүнөн баштап, анан бүгүнкү күнгө чейинки бардык көрсөтүүлөрдү ушул Facebook'ка да жайгаштырып жатам. Бөлүшүп, таркатып, жайылтуу аракетин көрүп жатам албетте. Бирок баягы жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт эмеспи? Ошондуктан сиздердин дагы көмөгүңүздөрдү суранып кетмекчимин. Бул көрсөтүүнү бөлүшүп, бул көрсөтүүгө ар дайым баягындай көрүүчү болуп, күтүп көрүп жүргөн жердештерибиз күтүп, эгерде мен 1-2 күн кечигип калсам, ал тургай мени дагы урушуп, эртерээк айтпайсыңбы деген дагы биздин ушул угуучу, көрүүчү, күйөрмандарыбыз бар. Алар дагы бөлүшүп жатышат албетте. Мен алардын баарысына терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле бул көрсөтүүдү атайын колдоп, демөөрчүлүк кылган дагы инсандар бар. Мен алардын баарысынын аттарын айтып, ар убакта ыраазычылыктарымды билдирип жатам. Ушул көрсөтүүнүн алкагында дагы бир жолу баарысына ушул көрсөтүүгө көмөк көрсөтүп, мага дем берип жатышкан ар бириңиздерге ыраазычылык айта кетмекчимин. Дагы да эле болсо, сиздердин көмөгүңүздөргө, сиздердин демиңиздерге, сиздердин ушул бир көрсөтүүнү жайылтууда сиздердин колдооңуздарга муктаж экенимди айтып коюшум керек, туугандар. Эмесе көрсөтүүнү баштай берейин. Ошентип баягы көк чөкөс көз камандар Манаска келип кошулушту. Манас алардын бир чети баягы кебете кешпирин көрүп, бир чети ал акыбалын көрүп ушунчалык боор оруса, экинчиден жанагы Жакып атасынын бир тууганы Үсөн карыянын журтун таап келгенине бүт баарысы сүйүнүп турушат да. Ошентип кыргыз аларды кучак жайып тосуп алды. Ал эмес бакай кубанды. Анан айыл кондурушуп өзүнчө үй көтөрүп беришти. Анан Манас ой кылып турат. Бул туугандарымды кара өрккө дайындасам бекен, же Акылайга дайындасам бекен, же Каныкейге табыштасам бекен деп, анан баягы кара өрк менен Акылайга анча ишене бербей, Каныкейге табыштап жатат да. Мен аны сиздерге китептен окуп берейин. Кара өрк менен Акылай мурун калган зайыбы, аңдап турса Каныкей ургаачылык жагынан чыгар эмес айыбы. Эртели кеч санаса эч жеринен көрбөйт Каныкейдин майыбы дейт. Мына ушундай Каныкей аябай сарамжал, Манастын көңүлүнө аябай төп келип, анан Каныкейге баягы туугандарын табыштап турат. Эми сөз ортосунда айта кетчү нерсе бар. Бул табыштап атканынын дагы себеби бар. Анткени тетигил үргөнчтүү жер деген Оогандын ханы Түлкү деген бар экен. Катыла уулу Түлкү. Мына ошол Түлкү Ооганда жашаган баягы Кундуз Талканда жашаган Катаган элине жедигер багыш урууларына Кыргыздын ал жакты Кошой бабабыз мекендеген. Мына ошол Кошой бабабыздын элине кол салып чаап, Кошойдун Аликен деген уулун өлтүрүп коет. Кошой ошол учурда кай бир жакта жортуулда жүргөн болот да. Сагынбай Орозбаков атабыздын варианты боюнча. Мына ошол кабар Манаска жетип, анан Манас каарданып, кол курап, Ооганга жортуулга жөнөмөк болот. Мына ошол учурда жанагы Кытайдан жаңы келген көк чөкөс көз камандарды Каныкейге табыштап атат да. Мен тетигил жакка согушка кеткенде, сен буларды жакшы кара деп айтып атат. Эми аны китептен окуп берейин. Тапшырсам жакшы караар деп, Жуушадан келген тууганга, бул Үсөн айтпады эле. Мени тетигил баягы Кытай чаап Кыргызды чилдей таратканда 24 жашта элем, ошондо түндүктөгү баягы кийикти багып мал кылган дейт да. Буга өстүргөн элдин арасында башыма кайыш кийгизип туруп, ошол Жууша деген жерге алып барып таштап койду дебеди беле. Андан нары Тундура деген жер бар. Ал жерде түрк элинин кени бар деп муну ушинтип айтпады беле.
мына ошол Жуушадагы түрк тилдүү элдин арасынан көчүп келген жана Үсөндү дайындап атат да, Жуушадан келген тууганга ушул ишке жарар деп, келтирбе сага залал деп, кейиптей жакшы багар деп Каныкейге кеп айтат. Катыным уккун деп айтат. Катыным кылар ишиң бар, кастарлап багар кишиң бар. Жуушадан келген абабыз, журттун баары биздики, тууганды кайдан табабыз? Тоң кийгизгин тонуңдай, кайда барсаң иш кылдыр. Как өзүңдүн жолуңдай, ат мингизгин атыңдай. Үй тиктиргин үйүңдөй, дүнүйөнү сарп кылгын, ичиңди жыйып күйүнбөй дейт. Эми өзүң кандай ат минсең, ошондой ат мингиз. Өзүң кандай кийинип ичинсең, мына ошондой кийинтип ичинт. Анан үй тиксең кандай, аларга да мына ошондой үй тиктиргиниң. Анан дүнүйөнү сарп кылгын дейт. Ичиңди жыйып күйүнбөйт, ичи тарлык кылбастан аларга дагы бергини деп жатат да. Жүк жыйдыргын жүгүңдөй, мал күтсүн баштын түгүндөй, тууган мынча келген соң, жатышың болбос бүлүнбөй, желелеп байласын, жергеме кошо жайласын, сабага куйдур кымызын, заман акыр журт айтсын, тууганга кызмат кылышым дейт. Эми айтып жатат да, мал күтсүн баштын түгүндөй дейт. Мо абдан көп мал күтсүн. Ушул туугандар эми келгенде сенин жатып алышың болбос Каныкей деп жатат да. Желеге бие байласын, алар дагы биздин жерге жайласын, сабага кымыз куюп, мына кымыз ичсин. Анан бүткүл бай эл айтат эртең. Ушул тууганга кандай мамиле кылып жатканымды эл баягындай айтып, ушак кылбасын деген сөздү айтып жатат да. Тапшырарым бул ишим, союшуна мал бергин, өңдөштүрүп нар бергин, жылкы берсең тай бергин, суу тилесе чай бергин, бөз тилесе шай бергин, көч тилесе май бергин, койдон берсең козу бер, короолош конор коңшу бер, айры менен нар бергин, алтын менен зар бергин, алам десе жар бергин, сураса тана өгүс бер, арык бербей семиз бер, кандай дейсиң калайык? Кастык кылган тууганым, ороздунун онуулунун кылышын, көзү көрүп кастыгын, көңкү баарын кырышын, дүнүйөмдү тең бөл деп, катынга өкүм кылышын, аягында Каныкей мойнуна коер кылмышын дейт. Эми Каныкейге мына ушинтип баягы Үсөн жана көк чөкөстөрдүн баарын дайындап жатып, анан Манас бир сөз кошуп кетти. Байкадыңарбы? Баягы ороздунун 10 уулун кырып койдум дейт да. Ороздунун 10 уулу ушул Манаска катылганын койгон жок. Деги дүнүйөгө тойгон жок. Ушунчалык бир кыйсыпыр болгон, өздөрүнүн ынтымагы жок. Өздөрү ынтымакташа калса, жанындагыларга жашоо бербеген мына ушундай жандар эле. Булар анан Манастын колунан кырылып өлгөн да. Ошону бул жерде Манас кошуп кетти. Баягы ороздунун 10 уулундай болбос эми булар. Баягы байлык сураса бергиле айланайын. Мал сураса нар бергин деп атат да. Берип мына ушинтип тойгузуп, өзүбүзгө айыл кылып кошо кондуруп, мына ушинтип карагыла деп жатат. Ал эми өзү болсо ооганга аттанганы турат. Эми аягында бирок Сагынбай атабыз акырын бир сөз менен бир нерсени айтып кетти, байкаңыздар. Аягында Каныкей мойнуна коер кылмышын, дүнүйөгө мас болуп жамандыкка жылышын дейт. Эми бул баягы көчүп келген көк чөкөстөр, көз камандар дүнүйөгө мас болду дейт да. Анан барган жеринин баарысына Манас менен биз тең атабыз. Биз менен Манас бирдей эле деп муну ушундай баягы көпкөнчүлүк сөздөрүн айтышып, өздөрүнчө баягындай бөлүнүп алып сүйлөшүп, Сагынбай атабыздын вариантында муну ушинтет. Ал эми Саякбай атабыздын вариантында болсо, булар таптакыр. Манас булардын малсыз келген немелерге мал берди, жайсыз келген немелерге жай берди. Аябай багып, анан көп ушунчалык. Ошентсе да болбостон кучагын жайып тосуп алып, буларды бооруна тартса да болбостон өздөрүнчө бөлүнүп алып, күйрөшүп, Манасты өлтүрүүгө кам көрүшөт да. Баягы боз үйүн даярдайт дейт. Бир атайын боз үй даярдап, ичине 40 кес аң казып жатат дейт да. Манасты бир алдап солдоп чакырып алсак, анан ушул боз үйгө киргизип, анан тетигил
ор казып койсок, мына ошол орго түшүп кетип Манас өлсө деп ушинтип кам көрүп башташты булар. Эми булар ушул жерде тура турушсун. Азыр болсо Манас Ооганга аттанып жатат. Мына ошондон кепти улайлы. Ал эми Ооган ошол учурда мына Үргөнч калаасы Ооганга карачу экен. Ал жерди Катыла уулу Түлкү деген хан бийлечү экен. Коңурбай ушул түлкүнү шыкаптыр Манаска. Бул жагыбыздан биздин жайыбызды койбой Манас чабыл кылып жатат. Эртең бизди чаап бүткөндөн кийин мына Ооганга түшөт дагы сени чабат. Ошондуктан муну алсыраталы. Бул жагынан сен чап, тигил жагынан мен улам чаап бирдеме кылып туралы, муну алсыратып. Ошондуктан сен Кыргыздын ушул Памир жактагы, жана башка жактагы турган урууларын чаап, алардын алын кетире бергиниң дейт да. Мына ошону уккан тиги түлкү жөн олтурбай Оогандагы катагандарга кол салып, ал кабар Манаска жетип, анан Манас өзүнүн элинен 50 миңге жакын колду топтоду дейт. Андан кийин Ташкентке Көкөтөйгө кабар берди дейт. Көкөтөй ошондо карып калган кез экен. Эм балам, мен карыдым, арыдым, менин ордума Бокмурун барсын. Жакында эле Бокмурунду өзүмдүн ордума хан көтөрдүм эле. Деп анан кийин Бокмурунду жөнөтөт. Бокмурун Бабахан деген атасынын кызыл туусун жайып, Манаска келип 40 миң кол менен кошулду дейт. Ал 40 миң кол Манастын 50 миң колу Алмамбет, Чубак, Сыргак, Бакай бүт барысы баш болуп 40 чоро төш болуп, анан тетигил Ооганды көздөй жөнөп калышты. Жолдо кетип бара жатышып, илгерки бая Шоорук канды чаппады беле. Калча деген элден дагы бир топ миң деген кол алды дейт. Мына ошол кол менен кошулуп алып, анан Үргөнчкө жеткенде Үргөнчкө өткөрбөй Амударыя кирип калыптыр дейт. Ушунчалык катуу киргендиктен жаздын алашалбырт мезгили болчу дейт. Амударыя катуу кирип, кайың агып, тал агып, көргөн нерсенин баары агып, ага кошулуп оттоп жүргөн мал агып, муну ушинтип Амударыя кирип ушундай катуу күрпүлдөп турган кез экен. Ага ат кечмек түгүл, мындай бир жанына барыш кыйын болчу дейт да. Эми ушул Амударыянын көрүнүшүн жана анча-мынча маалыматтар бар ушул жерде. Аны сиздерге китептен окуп берейин. Дайраң экен, көл экен, жериң ысык, чөл экен. Кечемин деп киргенге казылуу кара көр экен. Суу кирелек чагында, дайранын шымал жагында. Эми шымал жагы деген бул сол жагы деп түшүнүңүздөр. Анан жануб жагы деген дагы сөз бар. Жануб бул оң жагы деп түшүнүңүздөр. Дайранын шымал жагында катаган тейит калчаны, канчасын Ооган карчады. Ооган кылып көпчүлүк, каңды тейит жүзүнө канча салды көптүлүк. Эми ушул Ооган жакта каңды тейит калча деген баягы Кыргыздын уруулары жашаган дейт да. Эми ушул жерде каңды тейит Кыргыздыкы, ал эми калча деген бул Шоорук кандын эли. Мына ошолордун баарысын Ооган кылып алды, канча жолу келип чапты деген сөздү айтып атат. Андан кийин угуп туруңуздар. Аркадагы Кыргыз деп алымын арбын алыптыр, азапка тирүү салыптыр, мырза чабуул кылыптыр, мыктыларын кырыптыр, аскерди көрүп алышты, ал жердеги Кыргызстан 60 миң барышты, ургу Кыргыз журтуна улук Манас баатыры намыстанып алыптыр, айбатын көргөн Манастын башына калбай акылы, күркүрөшү күн болуп, карарып ачуу түн болуп, бетиндеги ызгары бери болсо бейбактын беш байпактык жүн болуп, каарымындай ким болду, сырын билген баатырлар үндей албай тим болду. Алмамбетти кел деди, жан аябай жайла күн өнөрүңдү сен деди. Дейт, бая Алмамбетти келип, эми жаачылык кыл деп атат. Азыр мен сиздерге аны түшүндүрүп берем. Ага чейин бир аз сөздүн башына баралы. Мына ушул Ооганды Кыргыздын катаган тейит, жедигер, жанагы багыш деген уруулары ошол жерде чекен. Жусуп Мамай атабыздын вариантында Опол тоо деп коет экен. Опол тоо деп Кыргыз Памир тоосун айтчу экен да. Ал эми Памир деген аты бул Ооганча деп айтып жатат. Мына ошол Бадакшан,
Опол тоо, Кундуз Талкан деген жерде кыргыздын көптөгөн уруулары жашашчу эле дейт да. Анан ошол жака Оогандын жанагы түлкү деген ханы улам жортуул кылып, улам малын арбындап алып, улам салыгын салып, муну ушинтип кыйнап жаткан экен. Анан Манас ошол жака бара жатат. Анан Алмамбетти чакырып атат да, Алмамбет эми кел, баягы жайчылыгыңды кыл деп. Алмамбеттин жайчылык ушундай өнөрү бар экен. Ал Алмамбет тегил Кытайда 6 жыл улуу окууну окуп бүткөн. Сиздердин баарыңыздар бул кабарды уккансыздар. Алмамбет минтип айтып атпайбы? Тетигил улуу окууга дейт. 60 бала бир бардык, кийин 6 бала аман калдык. 70 бала бир бардык, кийинки жылы 7 бала аман калдык дейт да. Муну ушундай улуу окуу болчу дейт. Ошол жакта Алмамбет жайчылык өнөрдү дагы үйрөнгөн экен. Эми Алмамбет жайчылык кылганда кандай калды дейт. Бул жанына 7 кес болгон кийиз алып жүрчү эле дейт. Бул кийизин эми кантип жасачу эле? Баягы жазында кой кыркым учурда койдун жүнүн жыйнап алып, кышында кийизди кылып, жай дубасын салчу эле дейт да. Анан кийизди айландыра чекесине кытайча аривин жазчу эле дейт. Мына ошол кийизин алдырып, үргөнчтүн жээгине олтуруп, анан кийин барайыз деген дубасын салып баштады дейт. Алмамбет кытайча дубалап баштаганда күндүн көзү бузулуп, бир жагынан мөндүр жаап, бир жагынан кар жаап, жука кийинип келген кишилердин баары тоңуп өлүп калайын деп, ушундай күндүн бети бузулуп, катуу шамал, катуу борон, катуу суук башталды дейт да. Мына ошону китепте мындайча айткан. Күчү менен дуанын астына салган кийизи 3 кез өйдө турганы дейт. Баягы дуаны ок баштаганда астына салган кийизи менен 3 кез Алмамбет абада ушинтип калып калды дейт. Жаканын баары жамгырлап, жарлардын бети жабырылап, бөксөнүн баары мөндүрүлүп, доол соккон немедей, доошу катуу дабырлап, туурадан туман дүркүрөп, кыбыладан тунары, кызыл мунары күркүрөп, кылым журттун баарысы кыш челдедей зиркиреп, кара тоо башын кардатып, кабактын баарын аңдатып, өзөндү шамал чаңдатып, өлтүрөбү бизди деп, өз аскерин таңдантып, барайызды бат окуп, даңги бүгү сөз менен калмактын кара дубасын канча түрлөп жат окуп, тегерете терс окуп, катыстуа калкынын шермолтосун кес окуп дейт. Эми баягы тегерете терс окуп, катыс дуа калкынын шермолтосун кош окуп, мына ушундай дуаны кылганда, эртеси анан кийин баягы 3 күн, 3 түн болгондон кийин тетиги Амударыя ушундай тоңуп берди дейт. Анан Амударыя баягынтип күрпүлдөбөй азайып агып калды дейт да. Кадимкидей таш көрүнүп сороюп, тал дүмүрү короюп, ар кайсы жерде чөөттө аттай кара балыктар өлүп жатыр тороюп. Эми баягы суу күрпүлдөп кирбей жаягып, кадимкидей соолуй түшкөндө килтейген баягы аттай кара балыктар деп атпайбы? Өлүп жатыр тороюп дейт. Калдайган калың мус болуп, сай четинде кылдырап, шыйракка чыкпай суу агып, сайда жатыр шылдырап, 200 000 аскерди суудан өттү жыбырлап. Оогандын каны түлкү экен, түлкү кабар салыптыр, Түмөнбай деген уулу бар, түмөндү жыйып алыптыр. Эми баягы Оогандын түлкү деген ханы үргөнчтү жерде экен ал учурда. Мына ошол үргөнчкө жанагы Амударияны кечип, Манас атабыз өтүп барып калды. Ал жактан түлкү угуп, андан кийин өзүнүн баласын Түмөнбай деген уулу бар экен. Эми ушул жерде айтып коюш керек, баягы көптөр суроо берип атат да. Эмне үчүн баягы Кытайдын деле аты кыргызча, бул жактан Оогандын деле аты кыргызча деп суроо беришиңиздер мүмкүн. Өткөндө Сагынбай атабыз Манас тетигил Кейип деген шаарга Санира бийганы алып келүү үчүн 30 000 кой айдатып бараткан болчу да. Мына ошол 30 000 койду көргөн Кейиптин эли улам эле Көспөнт деп атат да. Аны сиздерге айтып бердим. Көспөнттү мындай бир баягы котормочудан карап окусам, көрсө перс тилинде, негизи тажик тилинде Гусфант деп айтат экен койду. Ал эми Көспөнт деген кыргыз тилинин багындыруучу сыпаты. Ошондуктан тетигил Кытайдын аты дагы Коңурбай, Эсенкан, бул жерден болсо баягы Катыла уулу түлкү, мына ушулардын баарысы кыргыз тилинин багындыруучу баягындай
сыпатынан улам кыргызчаланып айтылып калган деп түшүнсөңүздөр болот. Мен ушинтип ойлойм туугандар. Ошентип Манас атабыз Оғанды чапканы баягы Амудариядан кечип өтүп Түлкү Баатыр менен согушканы турат. Эми калган кепти буюрса кийинки көрсөтүүдө булайбыз туугандар. Бүгүн эми барыңыздар менен коштошмокчумун.